маек көрсөтүүсүнө кош келиңиздер. Урматтуу студенттер, бир нече көзөрмөмдөрдөн соң сиздердин сурооңуздарга жооп бере турган адам алдыңыздарга чыгат. А дегенде биздин башкы каарман менен бир нече суроомо жооп бериши керек. Урматтуу каарман, студияда сизди эмне күтүп жатат деп ойлойсуз? Сыноо. Эмне үчүн бул көрсөтүүгө катышууга макулдук бердиңиз? Балким менин оюм, ой пикирим, тажрыйбам элдерге ошо пайдасы тийип калабы деген максат менен. Аудиториянын бардык суроолоруна ачык айкын жооп бергенге даярсызбы? Албетте. Анда биздин негизги эрежебизге көңүл буруңуз. Сиз бир гана суроого жооп берүүдөн баш тартсаңыз болот, калган суроолордун бардыгына жооп бергенге милдеттүүсүз. Даярсызбы? Даярмын. Анда биз көрсөтүүбүздү баштайбыз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү көрсөтүүнүн коногу Махмут Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин ректору профессор Алмаз Ибраев. Студияга өтүңүз. Рахмат. Орун алыңыз. Алгач сизге 1 мүнөттүк убакыт бөлсөк, кириш сөз иретинде өзүңүз туурасында маалымат берип өтүңүз. Мен Ибраев Алмаз, Ысык-Көлдөн болом. Көлдө Түп айылында төрөлгөм. Карл Маркс атындагы орус орто мектебинде окугам. Кийин анан өзүбүздүн эле ошол Кыргыз Куйт университетинин араб тил адистиги боюнча бүтүргөм. Бул бакалавр деңгээлин кийин магистратураны ошо биздин Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы башкаруу академиясында мамлекет башкаруу боюнча адистикти бүтүргөм. Аспирантурам болсо Улуттук университетте болгон. Эгерде ушул жерде Улуттук университеттин студенттери бар боло турган болсо, саясаттануу боюнча. Университетте окууну бүтүргөндөн бери ошо иштеп келгем. Кайрымдуулук коомдордо көп жылдан бери ошо социалдык проекттерди ишке ашыруу боюнча көп жылдан бери иштегем. Жогорку кеңеште эл аралык комитетте иштедим. Биздин университетте ошо мамлекеттик тил боюнча проректорлук кызматта 2 жыл иштедим. Эми 2011 жылдан бери азыр ошол Чыгыш университетинде ректор болуп иштеп келе жатам. 5 жыл болду. Рахмат. Анда биз программабыздын негизги бөлүгүнө өтөлү. Кезек студенттердин суроолорунда. Оң тараптан баштайбыз. Сары микрофон. Максаттын оюңда толук жаралган соң, анын ишке ашуусу убакыттан гана көз каранды деп бул ойчулар айтып келет эмеспи? Сиз ийгиликтүү адамдар бардык тармактарга жетишет эмеспи? Сизди ушул убакка чейин саясатка барып көрдүңүзбү же келечекте сизди саясаттан көрө алабызбы? Мен мурдагы айтканда, мен жогорку кеңеште иштеп атканда, бул ошол биздин ошол саясаттын борбору катары эсептелет. Бирок мен ошол бул аппаратында иштегем, эл аралык байланыштарга, дипломатияга көбүрөөк жакын. Бирок келечекте балким эгерде ошого туура келе турган болсо, насип боло турган болсо дегендей балким аралашып калабыз. Бирок ушул жерде бир кошумча айтып кетет элем, жанагы айткан макалга же болбосо учурлардын оюна, дегенде бир гана убакытка эмес, бул адамдын өзүнө да байланыштуу болот ошол ойлогон максаттын иш жүзүнө ашуусу. Рахмат. Сол тараптан көк микрофон. Быйылкы жыл президент тарабынан тарых жана маданият жылы болгондуктан, сиздердин университетиңиздерде ушул боюнча кандай иш-чаралар өткөрүлдү? Негизги бул абдан маанилүү жыл болуп отурат, себеби дегенде бул эми биздин азыркы эгемендүүлүгүбүздүн ушу 25 жыл болгондуктан баштап болгонда биз эми өзүбүздүн ушу тарыхыбызга, маданиятыбызга дагы бир жолу ушу көз чаптырып дегенде кайрадан кайтып изилдөөгө дагы бир мүмкүнчүлүк түзүп атат. Президенттин демилгеси ошол абдан туура жана өз убагында деп эсептейбиз. Себеби дегенде биз азыркы ушу өнүгүү жолубузда өзүбүздүн ошо тарыхыбызды, маданиятыбызды эч качан унутпаш керекпиз. Бул багытта биздин университетте деген абдан көптөгөн иш-чаралар бар. Бардыгын балким мен айтып бүтүрө албастым. Себеби дегенде азыр көбүнчө иш-чаралардын бардыгы ушул багытта болот. Негизгиси болуп биз жакында эле мисалы илимий иш-чаралар болот, жыйындар болот, ошо студенттердин деңгээлиндеги иш-чаралардын бардыгы тең ушул багытта болот. Жакында эле мына биздин биздин университетте апрелде 21-23 числосунда ушул бизде эл аралык конференция болду. Бул конференциябыз ошо биздин университетибиз намын алып жүргөн Махмут Кашкари бабабыздын ошо эмгегине арналды. Бул экинчи эл аралык илимий конференция, бирок ошол жерде биз Махмут Кашкаридин эмгегин изилдөөгө
бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Себеби ушул конференцияга бир гана Кыргызстанда эмес, биз ушу Туркиядагы Карабук университети менен биргеликте өткөрдүк жана ошондой эле Турциянын шаарларынын башкармалыгынын бирикмеси менен биргеликте өткөрдүк. Ошондо Диван Лугати Турк деген эң белгилүү ушул чыгармасы, эмгеги Махмуд Кашкарийдин. Ошондо биздин ушул түрктөрдүн жана ошолордун ичиндеги эле биздин кыргыздын, биздин каада салтыбыз, маданиятыбыз бардыгы тең ушу чагылдырган. Ошолорду кайрадан изилдеп чыгууга жакшы пикирлер айтылды, жакшы ойлор айтылды. Биз эмнеге өзүбүздүн ушу маданиятыбызга кайра кайтыш эрекпиз, кайра бекем кармалыш эрекпиз. Ушул сыяктуу бул эл аралык деңгээлде студенттердик аралык көп конференциялар өтөт. Өзүбүздүн маданиятыбызга жана тарыхыбызга байланыштуу. Жана бир нече ушул китептер буюрса чыкканга ошо күтүлүп жатат. Мына эми азыр окуу жылы аяктап келе жатат, өзүңөр деле муну жакшы билесиңер. Эмки окуу жылдан баштап, сентябрдан баштап кайра иш-чараларыбыз ушу жылдын аягына чейин улана бермекчи. Сурооң жактан сары микрофон. Кантип Махмуд Кашкарий атындагы Чыгыш университетинин ректорлук даражасына жеттиңиз? Себеби дегенде мен эми бул университеттин балким жанагы түптөлүүсүн эмес, университет түптөлүүдө мурда иштегем ушул университет уюштурулган фонддо, бул кайрымдуулук фонд болчу, Кувейттик фонд. Бул башында бизде ошо социалдык тармактар боюнча иштегени келген. Азыркы күнгө чейин иштеп келе жатат. Эки багытта болчу. Биринчиси билим берүү багыты, экинчиси боло турган болсо бул ушул социалдык проекттер. 98-жылдан бери ошол фонддо иштеп баштагам. Анан кийин ушул университет түзүү, ушул билим берүү жагынан ошол кезде университеттердин ачылганы табуу болчу. Кувейт тарабынан биз дагы ушу бир билим берүү, агартуу тармагына өзүбүздүн салымыбызды кошолу деген максатта ушул бир университет ачалы деп. Ошонун толук имараттарын, материалдык техникалык базасын толук өзүлөрү камсыздап берди, бюджетин, ошо мугалимдердин, агайлардын ошо айлыктарын, ошол жактагы мисалы бардыгы керектүүчү бардыгын тең өзүлөрү ошо каржылап берген. Ошону мен ошо университетте ошо түптөлөрдө мурда ошол жерде иштеп келип, кийин анан ошо айтып калбадым, университетте сабак бергем, кийин ошо мамлекеттик тил боюнча ошо проректор болуп иштедим. Анан кийин эми ушундай туура табышып турам, балким ошол университеттин профилине, багытына туура келет го дегендейчи. Анда кийинки суроону сол тараптан алалы, көк микрофон. Сиз Кыргызстандын келечегин кандай көрө аласыз? Мен Кыргызстандын келечегине ишенем, терең ишеничим бар. Себеби дегенде биздин ошо Кыргызстан канча кылымдардын бери жашап келген, буюрса жараткан мындан ары дагы ошо сактап келет болуш керек. Эми негизгиси ошол келечектеги кандай деңгээлде, кандай абалда болот, бул болсо сиздерден жана ошо биздерге байланыштуу болот да. Бирок буюрса өнүккөн мамлекеттердин арасына болот го деген терең ишеничим бар. Сары микрофон. Кыргызстанда азыркы учурда диний абал кандай айтып бере аласызбы? Жеке инсандык пикиримди айтайын, бул университеттин ректору катары эмес. Абалыбыз жакшы. Бирок бир гана ушул биз бул багытта эми бул диний багыт деген өтө мындай бир татаал, анан өтө бир мындай бир сезим тал сыяктуу багыттардын бири деп айта турган болсок, буга өтө мындай кылдаттуу мамиле кылыш керек да. Биз ошону туура алып кетиш керекпиз. Ошо диний багытта өзүбүздүн ушу менталитетибизге ылайыктай турган, өзүбүздүн айлана чөйрөбүзгө туура келе тургандай, биздин каада салтыбызга туура келе тургандай. Себеби дегенде ислам дининин ушул өзгөчөлүгү бул бардык элдерге, Кудай Таала мисалы бирөөгө эле жакшылык каалап, башкаларга мисалы аны ыраа көрбөсү мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул дин ошон үчүн жараткан экен да, бардыгына туура келет, бардык элдерге туура келет деп. Ошондуктан бир гана биз ушул багытта азыр жакшы, бизде эркиндик бар, ким намаз окуйм десе окуп атат, жолук салынам дегендер салынып жүрөт, өзүнүн диний талаптарын бардыгын, ибадаттарын аткарып атышат. Бир гана ушуну туура багытта алып кетиш керекпиз. Биз ошо тоскоолдук эмес, биздин мамлекетибиздин, кайра элибиздин өнүгүүсүнө өбөлгө түзө тургандай болуш керек да. Көк микрофон. Өзүңөрдүн үй бүлө жөнүндө айтып берсеңиз. Үйлөнгөн, бала чакам бар, Кудайга шүгүр. Балдарым өсүп атат, уже кыздарым окуп калган, уже эң улусу 14 жашта, эң кичүүсү 1,5 жашта. Рахмат. Сары микрофон. Үй бүлө жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Өзүңүздүн жубайыңыз менен кантип тааныштыңыз эле жана кыздардан кандай сапаттарды, оң сапаттарды көрүүнү каалайсыз? Мен ошол жубайым менен окуп жүргөндө таанышкам. Албетте студенттик күндөрдө дегендей, анан ушул
Сапаттар боло турган болсо, эң биринчи ушул бизде үй бүлөнүн үй бүлөнүн ушул куту болуш керек. Менимче ушул кыз келечекте баары биздики ошо жана биз маданият боюнча айтып атабыз, салт боюнча өзүң айтып кеттиң, жана ошондой эле биз дин боюнча айтып атабыз. Кайсы жагынан албасак, баары бир дегенде ушул бул жаратылыштын мыйзамы ошондой. Жараткандын мыйзамы ошондой экен, аял деген ушул үйдүн куту болуш керек. Демек баардык аракети менен ошого даярданыш керек. Кандай болбосун, биз уже өзүбүздүн жанакы как раз ошо гендерибизди өзгөртө албайбыз. Бул биздин колубузда эмес. Эгерде бизди аялды эркек кылып жаратып койсо, анда эркек сыяктуу болуп жарышып жүрө бермек. А бирок аял бойдон калат, эркек дагы канча кааласа дагы аял боло албайт. Эркек бойдон калат, демек өзүнүн касиеттерин сакташ керек. Жоқ микрофон. Сиздин оюңуз боюнча Кыргызстанда билим берүүнүн абалы кандай жана сиздин университетиңиз башка университеттерден эмнеси менен айырмаланып турат? Билим берүү абалы биздики дагы азыр ушул мен оюмча дагы эле ушул өнүгүү табында турат. Өнүгүү табында дегенде бизде азыр мектептерибиз абдан көп жана ошондой жогорку окуу жайлары көп. Бирок мен ушул жерге бир ошо жана эл аралык ошо байланыштарда иштедим дедим. Ошондуктан мен чет элге көп чыккам жана ошо салыштырмалуу мурдагы Советтер Союзундагы республикалардын ошо билими деңгээли, сабаттуулугу жагынан алганда жана ошонун ичинде эле Кыргызстанда бизде сабаттуулугу өтө жогорку деңгээлде. Бизде деген жогорку окуу жайлары көп. Көбүнчөсү ушу сын пикир айтып келе жатат, эмнеге жогорку окуу жайлары көп. Кайра болгону жакшы, себеби дегенде бул бизге кеңири эме берет да, тандоо берет, мүмкүнчүлүк берет. Кайсы жогорку окуу жайга мен барам, себеби ошондо конкуренция пайда болот. Өзгөчөлүк эмнеде? Ушул даярдап аткан биз бул жанакы рынок шартындагы эле ар бир мекеме же болбосо ушул коммерциялык болобу бизнес структурадагы өзүнүн ошо продукциясын даярдайт. Ошого салыштырмалуу коюлган талаптар кандай болуш керек? Жогорку окуу жайды бүтүрдү деген студент болуш керек. Мисалы биздин өзгөчөлүктөрүбүз эң биринчиден бизде деген университетке студент тапшыргандан баштап өзгөчөлүгүбүз. Бизде деген ошо студент өз эмгеги менен окуйт. Өз эмгеги менен окуйт, өз аракети менен, өз күчү менен. Бизде жанакы развод, экзамен сатып алуу деген бизде андай түшүнүктөр жок. Ошо диплом дагы сатып алуу дегенчи. Бизде финансирование бизде полностью ушул Куэйт тарабынан болот. Биз ушул эмеге бизде контракт бар, бирок биз контрактка көз каранды эмеспиз. Контракт төлөнбөйбү, биздин ишибиз мындай мугалимдердин айлыгы жүрө берет. Жанакы комуслугалар дегенде төлөнө берет, бизге байланыштуу эмес да. Поэтому биздин студент эгерде окуса, ошондо бизде калат, ошондо улантат. Эгерде окубадыбы, контрактын төлөбөй атабы, ал окуудан бошотулат автоматически. Бул биринчи ошол көрсөткүч болуп атат. Бул себеби дегенде билимди өз күчү менен, өз аракети менен жана чыныгы билим алыш керек, окуш керек. Экинчи жагы боло тургандан сабакка ошо катышуу керек. Антпесе билимди кандай алат? Бизде деген бир гана очный форма, бизде заочный, дистанционный форма деген жок. Бир гана очный форма, сабакка келесиң. Жумушка барганда эле күндө сабакка келип ошо катышыр эксиң. Эгерде сабактан бир ай, максимум бир ай эгерде сабакка катышпай кала турган болсоң, анда автоматически отчисленияга кетесиң. Жанакы айлап же болбосо жылдап эле сабакка катышпай, анын аягында келип диплом алды деген андай мүмкүнчүлүк жок бизде. Биз ошол сапатты камсыздоого бардык аракеттерибизди жумшайбыз. Бардык мугалимдерибиз, агайларыбыз, профессорлорубуз, кызматкерлер менен биргеликте. Үчүнчүсү боло турган болсо ошо тарбиялык маани. Жана айтып кеттиңер, ошо кыздардын ору, балдардын. Бир гана бул кыздардын эмес, балдардын да ошо милдети бар, жоопкерчилиги бар. Үй бүлөдө да жана бардык нерселерде. Ошондуктан университетибиз мындай бардык жактан Кудайга шүгүр ошо камсыздалган болгондуктан биз ошо тарбиялык мааниге катуу көңүл бурабыз. Бул дагы негизги ошо биздин компоненттердин бири болуп эсептелет да биздин университетибизде. Анан эң акыркысы ушу чет тилдерди үйрөнүү. Азыр ушул биздин глобалдашуу процессинде жана интеграция процессинде чет тилдерди үйрөнүүсүз бир мындай жогорку деңгээлге жана ошондой эле жогорку билимдүү деп айтууга мындай бир шектүү болуп калат да. Себеби дегенде эң биринчиден өзүңдүн мамлекетте кыргыз тилин, эне тилиңди билишер эксиң. Жана ошондой эле мурдагыдай биз Советтер Союзунун ичинде жашагандыктан биз орус тилди сөзсүз түрдө биздин расмий тилибизди билишер эксиз. Андан кийин англис тилин, биз араб тилин үйрөтөбүз. Кайсы адистик болбосун, ошондуктан мына өзгөчөлүгүбүздүн дагы бири биз араб тилин үйрөтөбүз. Мейли бир гана ошо араб филологиясында эмес, мейли да журналист
болсун, сөзсүз түрдө араб тилин билген болот. Экономист болсун, араб тилин билген болот. То есть экономист болуп туруп, бухгалтер болосуңбу же болбосо финансист болосуңбу, сен ошо чет элде англис тили менен же болбосо ошо араб өлкөлөрдө же араб өлкөлөрүнүн Кыргызстандагы элчиликтери болобу же мекемелерде, бизнес структураларда сен ошол тилиң аркылуу иштеп кетишиң мүмкүн да, жумуш таап кетишиң. Бул дагы бирдин биз өзгөчөлүктөрүбүздүн бири болуп эсептелет. Дагы микрофон. Сиз бул жашоодо татыктуу жашап жатам деп ойлойсузбу? Антип айтыш өтө оор болуш керек. Дегенде ушул эмеге улуу биздин ушул жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун айтканына мындай татыктуу болуу канча. Бирок аракет кылабыз. Аракет кылабыз күндө дегендей. Ошол адам болууга жокто энди бир аз пайда тие тургандай ошо аракет кылабыз. Эми муну башка бирөөлөр баалайт болуш керек. Көк микрофон. Президенттик жана парламенттик башкарууга болгон жеке көз карашыңыз? Кыргызстанда бизде азыр расмий түрдө бизде парламенттик башкаруу, парламенттик өлкө, парламенттик республика болуп эсептелет. Иш жүзүндө боло турган болсо, андан ошо айырмаланып турат. Себеби президенттин ушул майдандагы жанагы саясий тармагындагы, жанагы ошо эл аралык тармагындагы өзүнүн мындай активдүү катышуусу бизди ошол көбүнчөсү дагы бир үчүнчү мындай ортодогу формасы бар. Бул жанагы аралаш формасына жакында болуп атат, окшош болуп атат да мындай. Президенттик, парламенттик формада дегенде. Бирок менин өзүм жеке көз карашым канчалык ошол айтпасын, эми кыргыздар жанакындай эч качан бир жого же болбосо бир кишиге баш ийген эмес, эркин калк болуш керек деп менин өзүмдүн бул жеке көз карашым сөзсүз түрдө ошо президенттик форма болуш керек. Система көп жылдан бери иштеп келе жаткан, бул ошол система иштейт, адамга мындай салыштырып баа бербеш керек да. Мисалы, мурдагы президентибиз мындай болчу, ошондуктан президенттик форма жаман же начар депчи. Ал ошол адамга байланыштуу болот. Ал колуңа эле бир курал берип кое турган болсо, кандай колдоносуң ошого байланыштуу да. Менин жеке көз карашым президенттик болуш керек. Себеби дегенде бир киши жоопкерчиликти алыш керек мойнуна. Ошо кандай багытта алып барып атабыз. Мындай кыла турган болсоң, чар жай. Бизде парламентте канча депутат бар, канча президент келип атат, кетип атат. Сурап аласың. Абдан кызыктуу маек болуп атат деп белгилесек болот. Жана мен ушул жерден биринчи кыска тыныгууну жарыялап койсом, андан кийин сөздү улайбыз. Сүрөткө түшүп кол тамгалсаңыздар болот. Назарыңыздарда Дилмаек телекөрсөтүүсү бүгүнкү программабыздын мейманы Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин ректору, саясий илимдердин кандидаты профессор Алмаз Ибраев. Кийинки суроону биз сол тараптан көк микрофондон алабыз. Бүгүнкү күндө дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири диплом алган менен биздин мамлекетте жумуш жок болгондуктан студенттердин көбү жаштар башка мамлекетте барып иштешип атат да. Ушул боюнча көз карашыңызды айтып койсоңуз. Бул эми бир гана ушул көйгөй эмес, бардык нерсе жакшы жагы да бар дегендей, бунун жакшы жагы да бар. Эгерде башка жакка, башка мамлекетке же чет элге тактап айтканда барып туруп ошол бир жумуш таап, эгерде өзүңдүн ошо кесибиң боюнча боло турган болсо, бул эң жакшысы дегендей. Жумуш иштеп келе турган болсоң, бул эң биринчиден жакшы тажрыйба аласың. Жакшы тажрыйба, опыт, чоң опыт аласың. Башка элдин ошо маданияты менен, ошолордун ошол жашоосу менен, экономик шарттары менен үйрөнөсүң. Экинчи жагынан боло турган болсо, ошол тилди дагы ошол үйрөнүүгө себеп дегенде практика болот. Бунун жакшы, бул эмес, жакшы жагы бар да. Бул себеп дегенде жана ошондой эле айлык маяналар. Эгерде азыр эмнеге элдер бизде биякта жумуш жок деген эмес, жумуш бар, бирок салыштырмалуу. Эгерде бияктан мисалы 10 000 сом таба турган болсо, аяктан 20 000 сом табышы мүмкүн. Ошондуктан көбүнчө жаштар бир гана ал бул мындай мен божомол менен эле айтып атам. Бирок аяктан ошо $500, $1000 алгандар бар, андан көп алгандар бар. Ошондуктан Кыргызстандан иштегенче башка жакка кетейин деп атат да. Бирок биз бардыгыбыз деле ошол Кыргызстанда сактап калыш мүмкүн эмес. Себеби дегенде азыр мен глобалдашуу процесси жүрүп аткандан кийин бул уже бул динамика боло берет. Булар келе берет, кете берет, башка жактан иштешет. Так что бул нормалдуу нерсе. Мен көз карашым боюнча.
Сары микрофон. Канча тил билсең, ошончо тил билесиң дейт. Канча тил билесиз? Тил боюнча туура, биз жана айтып кеттик, ушул биздин университетте сөзсүз түрдө студенттердин деңгээлинде эле 4 тил билиш керек. Мен бул талапка өзүм биринчи жооп беришим керек дегенде, ошондуктан эми кыргыз тили өзүбүздүкү, орус тилинде мен мектепте окугам, кийин англис тилинде жакшы билем, Кудайга шүгүр, араб тилин, мындан тышкары түркчө билем. 5-чи тилим меники 5-чи и 6-чы урду тилин. Урду тилди билесиңер да кайсыка? Пакистандын тили. Да. Микрофон. Жашоодо эки нерседен жаңыбаш керек дейт да. Биринчиси кесип тандоо, экинчиси жар тандоо дейт. Ал эми сиз өзүңүздү бул дүйнөдөгү бакыттын ачкычын тапкан адам катары эсептейсизби? Жана сиз үчүн бактылуулуктун орду эмнеде? Бакыттын ачкычын эми адам ушул издеп балким бүтпөйт болуш керек да, ушул өмүр бою издеп жүрүпчү. Бирок бул бакыт негизи адамдын өзүндө. Мен ушул суроону деле мисалы көп деле айтып келе жатам. Бул жана бакыт эми бул байлыкта эмес балким, бийликте эмес. Бирок ошол адамдын өзүнүн ички жан дүйнөсүндө. Эгерде ушул ушул араб китептеринде бир даанышман жакшы айтты эле да, мен ушул бакытты дейт, бакытты. Мен ушу байлыктан издедим эле дейт. Бирок ошо канааттандыруудан ошо тапкан экенмин дейт. Эгерде сен өзүң ошо өзүңдү ушул жанакы каниет каарыды тойгузат деп коет го, ошо каниетти деп таба турган болсоң өзүңдү бир нерседен, балким ошо жетерлик күнүмдүк жашооңо жетерлик байлыгың бар же болбосо мүлкүң бар, анда сен бактылуусуң. Жакшы, рахмат. Сары микрофон. Сиз аскердик кызматты өтөдүңүз беле? Мен тилекке каршы ошо өтөгөн эмесмин дегенде, дегенде ошол окуудан кийин ошол окууга кайрагандан кийин ошо жумуш болуп калып, мен ошол альтернативдик формасында ошол өткөм. Бирок ошол военнообязанный сөзсүз түрдө дегенде Кудайга шүгүр. Бул эми андан эми мүмкүн болушунча качпаш керек биз дегенде ошо мамлекетибизге ошо патриоттуулук жактан, ошо мамлекетибизди коргоо жактан мүмкүн болушунча ушулга мындай активдүү катышыш керек дегендей да. Ал аяктагы шарттар кандай болуп атат, деңгээл деген эми ал бул башка маселе да. Жок микрофондо. Спорт ден соолуктун булагы деп коет. Сиз кайсы спорттун түрү менен машыгасыз жана кайсы спорттун түрүнө кызыгасыз? Туура, адамдын ушул жашоосунда өзгөчө азыркы шартта дегендей спорт менен машыгуусуз болбойт. Мен да ошо будо карате менен заниматься этем. Бул уже көп жылдан бери келе жатат. Мен ошол черный пояс алгам биринчи дан. Анан ошол кызыккан спортум ошол болот да. Азыркы күнгө чейин ошол мен калтырбастан колумдан келишинче убакытка ошо байланыштуу, убакытка ошо үнөмдөп, убакыт таап машыгууга аракет кылам. Бул себеп дегенде өзүбүздүн ошо жумушта да, өзүңдүн ошо ден соолугуңду да сактоого дегенде өтө зарыл. Азыркы шарттарда ден соолугуңа карабасаң, иштөөгө да мүмкүнчүлүк болбойт, жашоого да мүмкүнчүлүк болбойт дегенде, ошондуктан сөзсүз түрдө спортко көңүл буруш керек. Тем более ушул жаштай кезден да. Сол жактан көк микрофон. Сиздин университетиңерге чет өлкөгө чыкканга кандай шарттар студенттерге түзүлүп берилген? Мүмкүнчүлүк барбы? Бар мүмкүнчүлүк сөзсүз түрдө бар. Себеби дегенде биз ушул чет элдик университеттер менен жакшы тыкыз байланыш түзүп келебиз, кызматташып келебиз. Ошондуктан ошо биз мына акыркы жылдары ошо практика өтүүгө жана ошондой эле чет элде жайгашкан университеттерге барып ошол окуп келүүгө жана студенттерди алмашуу, студенттик мобилдүүлүк деп коет. Ошо өзүңөр деле билген болушуңар керек. 1 семестр, 2 семестр жана ошондой эле азыр биз бул Турция университеттери мына жакында эле бизде ошо Бириккен Араб Эмираттарындагы жаңы университеттер менен ошо байланыш түзүп келдик. Индиялык университеттер менен мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Жана ошондой эле бизде Кытай университетинен, мисалы азыр быйылкы жылда биздин университет бакалавр деңгээлин бүтүргөндөргө 20 орун берилди магистратурадан окууга. Жакшы шарттары бар, стипендиялары бар, мындай айлыкка бары бар дегендей стипендиялар. Тем более ошо чет элден магистратураны бүтүп келүүгө дагы ошо шарттар түзүлүп атат. Ошондуктан бизден окуган студенттерге толук мүмкүнчүлүгү бар. Бул жанакы билим алуу жагынан. Мындан тышкары дагы ушул маданият иш-чараларга биздин студенттерибиз активдүү катышат. Мурдатан ушул коңшу мамлекеттерден тышкары, бул Казакстан, мисалы Тажикстан да айталы, Азербайжанга барып келишкен, Кабардино-Балкария бул
Россиядагы болгон студенттерди жазына катышып келген ошол эле Бириккен Эмираттардан ушу Шаржага барып келишкен. Мына эми көчө эле бизде ошол отчеттук концертин берди. Биздин ушу студенттерибиздеги ушул мындай чыгармачылык топ деп айткан болсок, азыр 20-дан ашуун студенттер жана ошондой эле 5 агай болуп мына Бириккен Арабтар Эмиратына Шаржа шаарына кетип атышат. Ошол жерде маданият фестивалына кыргыздын каада салтын, тарыхын, маданиятын көрсөтүп келели деген. Дары микрофондон суроо. Ушул эрежеге жеткиришкен сиздин апакеңиздин кандай сизге көрсөткөн кандай жолдору болду? Ошо апакеңиз тууралуу айта кетсеңиз. Ар бир адамдын ушул кандайдыр бир деңгээлге болбосун ошо жетишиндө жана өнүгүүсүндө ата-энесинин ошо таасири өтө чоң болот. Ошондуктан жанагы уядан көргөн дегенде уядан алган тарбия, ата-эненин тарбиясы. Менин ошол апам катуу көңүл бурган ушу билим алууга, окуу жана окуу дегенде ошо дайыма ушул окуу жана билим алуу дегенге үндөчү эле. Себеби дегенде өзүлөрү мындай жөнөкөй карапайым кишилер болчу, алар ошондой мындай бир мансапты же болбосо бир кызматты ээлеген эмес, бирок өзүнүн балдарын биздин ошо жети бир тууганбыз, бардыгыбыз тең ошо бардыгыбыз тең окуу деп ошол үндөп келишкен жана жардам берген, ошого шарт түзүп берген да. Ошондуктан менин ушул деңгээлге жетишиме ошол апамдын жана атамдын түзмөтү салымы абдан чоң. Тилекке каршы алар азыр жок көп жылдан болгон ошол өтүп кетишкен, бирок эми биз аларга албетте ар дайым дуа кылып турабыз. Биз алардын ошо бейиште болсун ошо тилеп турабыз, ошо аркы дүйнөдө ошол жашоосу жакшы болушуна ошо дайыма дуа кылып турабыз. Себеби дегенде биздин ушул деңгээлге менин тактап айтканда ушул деңгээлге жетерини салымы абдан чоң болчу да. Алла разы болсун. Дары микрофон. Эгерде сиз биздин Кыргызстан республикабызга президент болуп дайындалдыңыз да, мага аябай кызык болуп атат, сиз эң алгач эле жумушуңузду эмнеден баштайт элеңиз? Эми бул абдан оор суроо да болуш керек, себеби дегенде өзүнүн мазмунуна камтыган ошо эмесине, маанисине жараша. Себеби дегенде президент болуш бул абдан оңой эмес. Даже президент эмес, министр болуш оңой эмес. Менин жеке көз карашым, булар ушул саясатта мындай деп айтылат да, бул президент, министр жана ошондой эле жогорку кеңештеги парламенттин мүчөлөрү, то есть депутаттар биз айтып аткан, булардын бардыгы мындайча айтканда менеджерлер. Буларды эгерде бирөө өзүнө менеджерди жана нанимать этип алса, бир мекемени башкарууда ошол сыяктуу болуш керек да. Бирок ага шарт түзүп бериш керек. Жанакындай биздегидей коррупция, уурдоо, жанагы башка талаптоноо сыяктуу деген болбош керек. Алар өзүлөрү эмеде да, элдин контролунун астында. Эл ошолорду мындай көзөмөлдөгө ала тургандай болуш керек да. Анан бизде ошо бийликке келгенде эле сразу эле башкача болуп калып атпайбы? Эл ошолорго мындай көз каранды болуп калып атат да, биздин жогорку жактагыларгачы. Анан ошондуктан менин айтканым, силердин ошо оюңарды чогуу алып баргым келет. Себеби дегенде ошол жака барганда бир гана ушул мамлекет үчүн чыныгы жанакы иштейм деп атпайбы? Бул бардык киши албетте балким ушул чын ихласы менен, чын дилинен жанакы айтышы мүмкүн, бирок барып ошол жерде иштеш оор болот. Ошончолук шарт түзүп беришет ага иштегенге. Анан эми аяка өзүнүн мындайча айтканда жанынан кечкен курбандык кылган эле кишилер барыш керек да. Себеби аяка барганда эртели кеч мамлекет үчүн иштейсиң. Чынында бул идеалдык формасы ошондой болуш керек да. Сен мамлекет үчүн иштейсиң, мамлекет үчүн иштеп атасың, анда сен өзүңдүн мындайча айтканда почти жеке жашооңду, даже үй бүлөңдү, туугандарыңды бардыгын унутуп калыш керексиң. Себеби дегенде сен өзүң бир жанакы наемный рабочий деп коет го, ошол сыяктуу кызматкер сыяктуу эле барып туруп ошо мамлекетке өзүңдү башыңды мындайча айтканда байлап атасың да. Сиз стресске калып, маанайыңыз жок кезде стрессти кантип жеңесиз? Жакшы суроо. Стресс биринчиден ушул аракет кылам, стресс болбоого. Себеби дегенде биз бардыгын ушул эме жанакы ушул иман жардам берет да бул жактанчы. Себеби дегенде сен ушул бардык нерсе эгерде биз ошо тагдыр деп коебуз, бирок ошо болгондон кийин, эгерде боло турган болсо, биз жана айтып кетпедикпи, биз даже өзүбүздүн мисалы кыз болуп төрөлөсүңбү, эркек болуп төрөлөсүң, Кыргызстанда төрөлөсүң же болбосо өнүккөн Японияда төрөлөсүң, бул сага байланыштуу эмес да. Биз Кыргызстанда төрөлүп калдык, бир үй бүлөдө биздин ата-энебиз бар, жана мурда эле бир айтылган сөз бар, ата-энени мисалы тандабайт дегенчи.
Бул биздин колубуздан нерсе эмес. Ушул сыяктуу эле көп нерселер бар, бул бизге таандык эмес, жана бизге байланыштуу эмес, биздин колубузда эмес. Демек буга биз каалайбызбы, каалабайбызбы баш ийиш керекпиз да, моюн сунуш керекпиз дегенде. Анан мындан тышкары болуп аткан процесстер, биз аны кандай кабыл алабыз? Эгерде биз аябай бир оор кабыл ала турган болсок, ошончолук таасир этет да, ошончолук өзүнүн изин калтырат сага. А эгерде сен муну деген ар бир проблеманы ошол менен бир ошол проблемага же болбосо ошол стрессти себеп боло турган нерсеге ошого кандай сен мамиле кыласың, ошого байланыштуу болот да. А ошону сен чечүүгө аракет кылыш керексиң. Эгерде ошол менеджментте көп ошондон немелер ыкмалар бар, бул проблема деген бул күнүмдүк же болбосо кандимдүүлүк нормалдуу эле бир көрүнүштөрдүн бири да. Аны мындай өзүңүн жүрөгүңө же болбосо аябай жан дүйнөңө мындай терең кабыл алыштын кереги жок да. Бирок баары бир ошо таасир калтырбай койбойт дебейм, себеби дегенде мен да ошол темирден эмесмин, бирок мен жанагы айткандай спортко машыгуу менен ошол жумуштан кийин ошондо баардык мен ойлойм негативдер, баардык стресстер ошо спорт аркылуу ошо чыгып кетет болуш керек да. Кудай шүгүр, жакшы. Урматтуу катышуучулар, урматтуу каарман, жантан бери студенттердин суроолоруна жооп берип атасыз. Бир топ кызыктуу маек болду, өзүңүз жөнүндө билдик. Бир катар маселелер боюнча сиздин көз карашыңызды дагы таанып алдык. Азыр болсо ар кандай турмуштук фактылардан түзүлгөн 5 суроом бар менин сизге арналган. Ага сиз ишенем же ишенбейм деген жоопторду узатышыңыз керек. Сизге чейинки программабызга келген Жеңишбек Назаралиев профессор 3 сурообузга туура жооп берген. Сиз толук жооп бере алам, туура жоопту бере алам деп ойлойсузбу? Жок, антип мен алдын ала айта албайм. Балким эгер угуп көрөлү суроолоруңарды. Анда баштайлы, сиз ар бир суроого ишенем же ишенбейм деп гана жооп беришиңиз керек. Биринчи суроо. Адамдын көзү температуранын өзгөрүүсүн сезбейт. Ишенем. Туура, ишениш керек. Адам бир жылда 1 тоннага жакын суу ичет. Ишенем. Туура. Apple компаниясынын алгачкы логотиби Ньютондун сүрөтү менен берилген. Жок, ишенбейм. Ишениш керек. Кийинки суроо. Пилдер күнүнө 2 саат укташат. Ишенем. Туура. Кытай азыркыдай кубаттуулугу менен өндүргөн оюнчуктардын саны дүйнөнүн алкагында алганда 20 гана пайызды түзөт. Ишенбейм. Ишенбеш керек, туура. 80% түзөт. Сиз 4 туура жоопту бердиңиз. Бизден мурунку мейманыбыздан ашып түштүңүз деп айтып куттуктап өтсөк болот. Жана ушуну менен мен экинчи тыныгууну жарыялайм. Жанатан бери биз студенттерден көбүрөөк суроону алдык, бардык суроолорго жооп бердик. Эми болсо урматтуу каарман, сиз өзүңүздү тынчсыздандырып жүргөн же болсо жаштарга узаткыңыз келип турган бир суроону берип, сиз жаштардан комментарий алсаңыз болот. Мен ушул силерге кайрылып мындай деген суроо бергим келет да. Силер Кыргызстанды канчанчы жылдарда ушул өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулат деп ойлойсуңар? Мен Кыргызстанды 2025 жылы өнүккөн мамлекеттердин арасынан көрө алам да. Анткени биздин президент айткан болчу, Кыргызстан 5 жылдан ичинде мындай өнүгөт депчи. Кыргыз болгондуктан ал 5 жыл эмес, 5 эмес, 10 жыл болуш керек дейм да. Бул өнүккөн мамлекеттердин катарына 2050 жылы киребиз деп ойлойм. Анткени бул Олимпиада оюндарына байланыштуу болот. Себеп дегенде бул жакында Казакстанда болот деп атат. Андан буюрса Кыргызстанда болот. Анткени Казакстан менен тең тайлашып келаткан мамлекет деп эсептейм. Сары микрофон.
кайсы бир өлкөнү билсең, анын жаштарынан кара дейт да, эгер жаштарыбыз азыр биз туура жол көрсөтүп, келечекте мыкты адамдардан болсок, анда Кыргызстан эртерээк эле өнүгөт деп ойлойм да. Кыргызстанды 10-15 жылда өнүккөн өлкөнүн катарына кирет деп ойлойм. Анткени себеби азыр деген маалыматтык көп жетишкен учур болгондуктан жаштардын ою салыштырмалуу мурункуга караганда башкачараак. Буюрса жакынкы арада өнүгөбүз. Мен ошо суроо берсем болобу, тактаганга. Себеби дегенде силердин ошол эмелериңерде өнүккөн дегенге ошо силердин түшүнүңөрдө ошол эмне көрсөткүч болот ошо. Өнүккөнгө сөзсүз эле бийик имараттар же болбосо жолдору жакшы болбош керек. Ошондо жашаган эл өзү өнүгүш керек да. Жан дүйнөсүн тазартыш керек. Акылын өстүрүш керек, мындай паст иштерди кылбаш керек. Билимди чоң бийик деңгээлде алыш керек. Ошондо гана өлкө өнүгөт. Негизи бул жашоодо өнүгүүнү ар бир өзүбүздөн башташыбыз керек. Себеп дегенде биз ар бирибиз өнүгүүгө өзүбүз багыт алсак, ошондо Кыргызстан өнүгөт, өсөт жана гүлдөгөн мамлекеттердин катарына кошулат. Алмаз мырза, бүгүн өзүңүз кургол келген жоксуз. Азыр жанатан бери узатылган суроолордун арасынан өзүңүзгө өзгөчө таасирдүү болгон, эсиңизде калган, өзгөчө ойлонткон суроолорду тандап туруп, ошонун авторлоруна өзүңүздүн белектерди тапшырып койсоңуз. Рахмат. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен келгендер колуңарды көтөрүп койгула. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинен келгендер кол көтөрсөңүздөр. Алмаз мырза, азыр чоң тапшырма. Ушул эки окуу жайдын кайсынысы бүгүн артыкчылыгын көрсөттү? Экөөнүн бирөөсүн сөзсүз түрдө тандашыңыз керек. Менимче, оң жактагылар активныйраак болду. Улуттук университеттин студенттерин биз куттуктайбыз. Сиздер үчүн биздин программанын алкагында белгилүү убакыттагы мөөнөт берилет. Аны сиздер каалагандай колдонуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Жана кийинки программабызга жолдом алдыңыздар. Почему я выбрала этот университет? Чтобы достичь успеха, нужно хорошее образование. Успех не приходит сам, вы идете к нему. Мой университет – это мир больших возможностей. Мой путь к совершенству. Моя дорога в жизнь. Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына. Программа соңына чыгып бара жатат. Дагы бир тапшырма сынообуз бар. Сизге чейинки биздин программабызга келип катышкан профессор Жеңишбек Назаралиев конверттин ичине сиз үчүн тапшырма жазып катып кеткен. Аны эч ким билбейт эмне экендигин. Азыр өзүңүз ачып, бардыгыбыз уга тургандай окуп берсеңиз, анан аткарышыңыз керек. Абдан оор тапшырма берилген экен дегенде. Окуп коюңуз. 10 раз отжаться дейт. Санап турабыз. Да, көйнөктөрүм чытырап кетпесин, даярданууга мүмкүнчүлүк бердиңер дегенде. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыз. Аткарды окшойт, биздин алдыбыздагы Жеңишбек агайдын тапшырмасын. Даана так өзүндөй кылып аткарып бердиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Жана азыр сизге кыздар жаңы барак, жаңы конверт алып келип берсин. Сизден кийин келе турган мейман ким экендигин билбейбиз. Ал адамга сиз өзүңүздүн ичиңизде турган бир тапшырманы эч кимге угузбай, билгизбей туруп жазып катып коюңуз.
Жалпыңыздарга ыраазычылык билдирем. Кол чабуулар менен коногубузду узатып койсок, мен сизди чыга бериштен күтөм. Бүгүн берилген суроолордун арасынан кайсы суроого жооп берүү өзгөчө кыйын болду? Президент болсоң, эмне кылат элең деген суроо. Сиз жооп берип жүрүп тажаган суроолор болдубу? Жок. Биздин көрсөтүүгө дагы бир жолу чакырсак келет белеңиз? Келем. Рахмат. Урматтуу аудитория, бүгүнкү каарманыбыз сиздердин сурооңуздарга толугу менен ачык айрым жооп берди деп айтсак болобу? Кандай баа бересиздер? Бул жерде Алмаз байке аябай жакшы суроолорго такчына таасын жооп берди. Себеп дегенде ар бир берилген суроого мисалдарды келтирип, ошону менен бирге өзүнүн игиликтүү инсан экенин дагы бир ирет далилдеди деп эсептейбиз. Көк микрофон. Алмаз байкеге ыраазычылык билдиребиз. Алмаз байке өзүнүн оюн эринбестен, шашпай жай айтып бере алат экен, бизге түшүнүктүү болду. Рахмат. Алмаз мырза, анда жыйынтык сөз сизде. Биринчиден, силерге мага ушу келип передачаңарга катышууга мүмкүнчүлүк бергениңерге силерге ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле бүгүнкү катышкан студенттерге мен ийгилик каалайм. Жалпы эле биздин ушу өсүп келе жаткан муунга студенттерге жана жалпы кыргыз элине бүгүн биз өнүгүү боюнча сүйлөштүк. Чыныгы жанагы айткан ой тилектер иш жүзүнө ашып, Кыргызстаныбыз жакын арада өнүккөн мамлекеттердин арасына кошулушуну тилектешмин. Биз катышуучуларга, телекөрүүчүлөргө жана көрсөтүүнүн каарманына ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү программабызда Махмуд Кашкарий Барскани атындагы Чыгыш университетинин ректору, саясаттануу илимдеринин кандидаты профессор Алмаз Ибраев болду. Толук бир жумадан кийин көрүшөбүз. Жолукканча.